Ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Мунусунда биз Бишкек шаарынан сиздерге жалындуу ысык салам айтабыз. Мен бул жерге жөн келген жокмун. Бул жер аябагандай керектүү жер экен. Ошондуктан сиздерге ушул чыгарылышты тартуулоону туура көрдүм. Андыктан биз менен бирге болуп, көптөн бери көрүшпөй калдык. Лайктан басып, комментарий жазып, башка биздин мекендештер менен дагы Кыргызстанда жүргөн дос, жоро жолдош, туугандар менен да бөлүшүп койсоңуздар болот. Бул жер аябагандай сонун жер экен. Азыр сиздерге баарын толук кененирээк айтып берүүгө аракет кылалы. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кеттик. Бул жерде туугандар Бишкек шаарында деги эле Кыргызстан боюнча мындай баня жок. Бүгүн биз ушул баняны, Бишкек шаарында жайгашкан баняны сиздерге көргөзүп беребиз. Жүрүңүздөр, кире берели. Бисмилла деп кирели. Мынакей, бисмилла деп кирип келгенде туугандар бул жерде жагымдуу атмосфера, жылуу маанай жана ошондой эле жаркыраган светтер болот экен. Караңыздарчы, кандай керемет, ичине кирип келгенде эле аквариум, мына балыктарды көрсөңүздөр. Биз ушул балык сымалбыз да. Кечке чейин кыймылдап аракет кыла берсек, өйдөбөй гана кетебиз туугандар. Эгер кыймылдабай токтоп калган болсок, ылдый түшүп кетебиз. Ошондуктан дайыма кыймылдоого аракет кылайлы. Сиздер бул жерге кирип келгенде эле сиздерди жашынакай болгон биздин сулуу кыздар саламатсыз. Тосуп алат. Бул жерде зал ожидания, бул жакта отуруп досуңуздарды күтсөңүздөр болот. Ошол күтүү мезгилинде бул жерге атайын башка чет өлкөдөн алынып келген автоматический массажный аппарат да коюп коюптур. Аябагандай сонун экен. Мен өзүм отуруп көрдүм. Күтүп жатканда досуңузду кеңири бул жерде массаж алып турсаңыз да болот. Андан кийин мынакей бул жакта сиздерди ресепшнда биздин сулуу айымдар тосуп алат. Жана ошондой эле кыскасы бул жерде суусундук бесплатно келгенден кийин эгер досуңуздарды күтүп аткан болсоңуздар бул жерде бекер эле суу ичип алсаңыздар болот. Мындай кылсак муздак чыкса керек, Мынакей. Бисмилла деп. Көп жерлерде жок, бул жерде бар экен. Андан кийин достор, ушул ресепшнга келсеңиздер, сиздерге эмне услугалар бар жана баалары канча экенин айтып берет. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Маанай кандай? Жакшы, рахмат. Биз конокко келдик. Сиздердин услугаңыздар кандай? Канча сомдон? Эмнелер бар, айтып бериңизчи. Таби жол саламатсызбы? Биздин баасы 1000 сомдон. Биздики болсо убакыттын чеги жок. 1000 сом төлөп туруп, эртең мененки саат 9-дан баштап кечки 23:30 чейин сала берсеңиздер болот. Входдун ичине эмнелер кирет? Бул деген керектүү, сиздерге керектүү нерселер кирет. Бул халат, простынь, полотенце, шлёпанцы, стерилизованные, простынь кирет. Андан тышкары эле 2 парилка кирет. Бирөөсү русский, бирөөсү сухой. Ошондой эле 2 бассейн, бирөөсү муздак, бирөөсү жылуулугу 28-31 градуска чейин. Андан тышкары солевая комната деген бар бизде, ошол кирет. Мини кинотеатр бар бизде. Стоп, туугандар. Мунун баарын иштетип атабы? Мунун баарын айтып отурсак түгөнбөйт. Андыктан жүрүңүздөр. Сиздер менен чогуу көрөлү. Бул жерге келсеңиздер, сиздерге мынандай кылып браслет берет. Браслет ар бир жеке номериңиздер болот. Өзүңүздөрдүн кутучаңыздар. Ошол жака кирип, кийимиңиздерди чечип, эгерде сиздер полотенце же эч нерсе албай келип калган болсоңуздар, эч ойлонбой эле коюңуздар. Бул жактан сиздерге жада калса одноразовый шорта да берет. Кирип, кеңири эс ала бересиздер. Жүрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Ичинен кенен көргүзөлү сиздерге. Дагы эскертип кетчү нерсе, туугандар. Андан тышкары ичинде дагы 1000 сомдон тышкары өзүнчө дагы дополнительный нерселерди алам десеңиздер болсо, мына бул жерде сиздерге көргөзүп тургандай прайс бар. Ушул прайс менен сиздер дополнительный массаж, ар кандай түрлөрүн пилинг кылсаңыздар болот. Көп нерселер бар. Ичинен кеңири баарын айтып берели. Жүрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Дос, тууган, кыялдан, эмгектен, иште чарча, бирок бир гана жыргап эс алуучу жер, бул бир гана Арча. Андыктан Арчага келип, кеңири эс алып, өзүңүздөргө рахат жан дүйнөңүздөргө алып кетсеңиздер болот. Бул жерге келгениңиздерде ушундай кылып жакшы упаковка берет. Ушу менен сиздер бул банянын ичинде сонун болуп эс алып чыгасыздар. Кадырман көрүүчүлөр, мынакей бул жерде Арча банясында
Бектен байке бул жерде полный структураны билет экен. Ошондуктан биз бүгүн Бектен байке менен эс алууну туура көрдүк. Бектен байке, дагы бир жолу ассалам алейкум. Көрүүчүлөр менен амандашып койсоңуз болот. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн мына кош келипсиз. Рахмат. Биз азыр баняга келген адамдар көпчүлүгү парилкага эле, душка эле түшүп кетпестен эң биринчи ошол жака даярдык бул кухнядан башталат. Жүрүңүздөр. Бул жерден чечинип алып, мындай түйүнүп алып, биринчи кухняга баралы. Обязательно. Туугандар, жүрүңүздөр, кухняга баралы. Бисмилля деп, бияка көрүндүк. Ал жак болмок эми. Туугандар, мынакей кеңири айтып бере берели. Бул жакта көп нерселер бар. Жүрүңүздөр, кухнядан баштайлы. Келгенден курсакты тойгузуп алып, шашпай, биринчи курсак ток болсо иш жок болот дейт. Парга түшүш үчүн деле биринчи курсактын тоюп турганы жакшыбы деп ойлойм да, Бектен байке. Сөзсүз. Бул жерде көптөр бизде Кыргызстарда мен деле билбепмин мурдачы. Барып эле душка түшүп эле, анан кийин парга кирип эле кызып кетесиң го, эл менен кошулуп элечи. Көмчөсү келип эле биринчи парга кирип кетип атпайбы? Ал калбай калат, сыйла. Мындай шалдырап калып атат да. Анан ошо шалдырабаш үчүн ушу биринчи кирип тамактанып, курсакты тойгузуп алып тургандан кийин парилкага барсак абдан сонун. Жүрүңүз көрөлү. Ого! Атакул байке айтмакчы. Ого, туугандар, бул жер жакшы мындай атмосфера. Киргенде эле уже кухня көрүнөт да, мындай кухнянын жыты, баягы банянын жыты жок. Бул жерде мен азыр сезип турам, аябагандай аромат, жыт, тамактын жыты сезилип турат да. Андыктан бул жерге кирер менен аппетит ачылат экен, туугандар. Эмне тамак жейбиз дегендей. Келиңиздер. Жакшы, Бизде бул жака отурайлы. тамактардын түрлөрү бар. Ого, туугандар, мынакей бул жерде биздин Кыргызстандан Шорор компаниясынын суусундуктары бар экен. Дайыма айтып келем, спиртной ичип 30га чыгып шал болгончо Шорор компаниясынын суусундуктарын ичип 90га чыгып чал болуңуздар деп. Келиңиздер ана Шорор компаниясынын айтып койчу дагы бир нерсе бар. Биздин банянын концепциясы халал. Биз көбүнчөсү ошо спиртной напиток деги эле баняда болбош керек экен. Ооба. Себеби дегенде бул парилкадан аябай адамды кыйнап коет, ден соолукка зыян болот. Ошон үчүн биз концепция барышыбызды ошого атайын бурганбыз. Биздин кухняда дагы бүт баардыгы тең атайын ошого шайкеш келтирип атабыз. Анан мына азыр биз атайын балдын эң качественный, эң жакшысын, мыктысын алып келип коюдуруп, бал арча деген балдарыбыз да бар. Бул бал денеге да сыйпаса болот, чайга да кошуп ичсе болот. Бул нарындын адбаштын балы. Нарындын балы, жакшы. Бул накта бал көрдүңүздөрбү, мындай кристаллизация тетиш керек. Бул биртке тургандан кийин именно ошо накта экени көрүнүп турат, кристаллизация болгон да. Жакшы. Туугандар, негизи эле мындай квартира алганда же машина алганда эле бир атмосфера болот го, алып атканда ичине киргенде элечи. Бул жерге да мындай ичине кирип келгенде эле аябай жагымдуу атмосфера болду да. Ошондуктан баарыңыздарды ушул арча комплексине чакырам, келип эс алууда эч качан өкүнбөйсүздөр. Андыктан келиңиздер. Келиңиз. Бектен мырза, бул кухнянын өзгөчөлүктөрүн эмнелер бар бул жакта, кандай услугаларды аткарат, бир сыйра элге айтып берсеңиз. Бизде эң негизгиси эле баняда бул чайда. Чайдын 25 түрү бар. Анан бул чайларынан фруктовыйдан баштап көптөгөн түрлөрү бар да. Бунун эң жакшысы бизде натуральный жакшы нерселер менен жазылат. Анан тамактардан биз ичейин деп аткан чай бул облепиховый болсо. Бул облепиховый да. Жакшы. Анан тамактардын түрлөрү баняда бул эркектердин банясы болгонго жараша бизде 7-8 позиция бар. Анын эң жакшысы эле бул шорполордон бөдөнө шорпо. Анан курдак. Анан жакын арада бир арча деген атайын жаңы бир тамак даярдап атабыз. Кыргызда устукан аябай мындай өзүнүн орду бар нерсе эмеспи? Ооба. Анан ошо устукандан эң сыйлуусу жамбашта. Ошол жамбашты мындай стейк сыяктуу кылып, мариновать этип бир бөлөкчө бир блюдо чыгат буюрса. Курсак ачып кетти го. Жакшы. Мен да кече кирип тамак жедим, аябай кандай даамдуу экен. Бул жерге дагы менимче мындай туулган күн кечелери да өткөрсө болот болуш керек, достор, жоро жолдоштор менен чогуу келип алып, ошондон бир мини фуршеттерди жасап, заранее аш заказ берсе болот. Заранее аш заказ берсе болот. Бизде повар ушундай жакшы аш жасайт. Бул жактан жегенден кийин только ушул жакка келип жеп турушат. Жакшы. Анан бизде деген суулардын түрлөрүнөн да абдан көп.
Эң негизгиси бизде бул жанагы эмел суусу постоянно ар дайым болуп турат холодильникте. Ошол азырынча. Чайдан көрөлү анда. Анда биздин чайлардан ооз деңиз. Бисмилла. Туугандар. Облепиха өзү негизи ден соолукка аябагандай пайдалуу. Бул жакка келип бир эле баняга түшпөстөн облепихой же пайдалуу чайлардан ичип ден соолукка дагы бир ирет там көрүүгө мүмкүнчүлүк түшүп берет экен. Андыктан эч тайманбастан арчага, только алга карай шактарды арчаны көздөй бурайлы. Туугандар, курсак тойгондон кийин бул жакка келип душка түшүп, андан кийин процедуралар башташ керек. Парга түшүү, пилинг кылуу, жана ошондой эле башка парлардын түрлөрү. Ошол жөнүндө байка айтып бериңиз. Бизде көрүп тургандай эле бул айнектин ичиндеги индивидуальный парилка. Bunun içinde bizge gelgen konuklardan jap-жалгыз özün kirgizip alıp uşunun içinde part eder. Bunun içinde part etkende köptөгөн жакшы жактар бар. Себеби дегенде жалгыз сени part этип атканда bunun içinde аба кенен болот. Башты ар дайым мындай полотенцер менен оруп алып. Өзүнчө бияктан пара генераторго дагы чыккан. Могу жакта өзүнүн пары бар, индивидуальный бүт пары өзүнчө да. Сиз көрүп тургандай мунун үстүнө бүт вытяжкасы, аба киргизген атайын системанын баары коюлган. Бул жерге атайын астына төшөп туруп, жаткырат дагы ушул жерден 2 же 1 полюсик атайын кирип алып парт этет. Жакшы. Мунун услугасы өзүнчө. Мунун услугалары мына бизде бийинде жазылып турат, баардыгы тең. Максат деген байке парт этет бийинде, Аскат деген бала экөө. Бул жерде парт эткенде ушундай бир жаңы төрөлгөн баладай болуп чыгасыз да. Жакшы. Буну сөзсүз көрсүңүз. Сөзсүз көрүшүм керек экен, мен анда азыр съемкадан кийин муну кылайлы. Жакшы туугандар. Андан берки общий парларды да общий парларга азыр ошол жакты көздөй өтөлү. Жүрүңүз. Тимур мырза, мына сиз жанагы индивидуальный парилканы көрүптүңүз. Бул жакта эми общий парилкалар. Русский парды билесиз, бул влажный, бул болсо сухой пар. Сухой пардан баштайлы. Сухой парды көрүңүз. Bunun пайдалуулуктары абдан көп. Чечинип кириш керек экен туугандар. Bunun пайдалуулугу эмнеде? Башка парилкаларга салыштырмалуу айырмасы эмнеде? Башка парилкаларга салыштырмалуу бул сухой парды өпкөгө абдан жакшы пайдасы бар. Анан мунда деген багы естественный денедеги терлерди естественный чыгарат да. Эң жакшы жагы ошол да. Жакшы экен туугандар. Бул жерге канча киши помещается ичинен? Бул жака 10-дон 15ке чейин киши ичине кирсе болот. Бул жака дагы ошондой да. Бул жака бул русский пар. Бул русский пар, влажный. Мен кече күнү сүйлөшкөндө аябай мактады эле, бул өзгөчө жазалбай Кыргызстанда мындай пар жок депчи. Ушул тууралуу бир кеңири айтпайсызбы? Мунун кеңири айтып бергенде ичинде пара генератор, жакшы мыкты пара генератор турат. Аны атайын өзгөчө кылып жасатып келгенбиз. Ал пара генератор бул адамга эң пайдалуу терди берет. İçine girgende эле адам тердеп баштайт, бат тер дейт. Bunun içine көпкө отуруштун кажети жок. İçine бир аз отурсаң эле багы көпкө отургандагыдай чувство болуп чыгат да. Могу башка парларга баргандачы өйдө жагың эле ысып эле бут түшүп. Мен ошол киргенде сездим да, бут менен өйдө жакта бир температура болуп турат экен да. Себеби дегенде ошол парды бизде берип турган жагы атайын ошол туш тараптан парды үйлөп турат. Анан ошонун негизинде ушул пар буттан өйдөдөн ылдый көздөй мындай каптап турат да. Анан ичине киргенде өзүңүз да сезесиз. Жакшы. Туугандар, алдан чыгып эле бул жерде мустак суу, мустак сууга бассейнге секирмей, андан тышкары кээ бирөө каалоочулар болот экен, бул бачоктон куйнам, мага именно ушундай коюп бергиле деген үчүн биз баягы коноктордун көңүлү калбасын деп атайын коюп койгонбуз. Бирок чынында эле ушуну көп пайдаланат да. Жакшы. Яна секириштен баягы кыжалат болот. Кээ бирөө даже чаканы тартып куюнгусу келбейт экен да. Өзү каалап мындай бир баягы өзү көнүп калган экен да, баягы тайзик менен куюнуп мындай бир чоңдун дегенде отуруп куюнгандагыдай куюнуп алса эс алып калат экен. Жакшы. Туугандар, бизден тер чыгып баштады. Залга чыгып бассейнди көргүзөлү, жана эмнелер бар дагы көргүзөлү.
Улан кала, О, каалагандай эле секире берди, сен тарта берди. Секире албасаң мына планшетти курсактын. Туугандар, карагылачы. Бул мырзалар өзүнчө рахат алып жылгап жүрүшөт, бирөөсүнөн бир сурап көрбөйлү, кандай эс алып өтүп атат экен, Байкелер. Бул жакта Байкеден сурап көрөйлү. Байке, кандай эс алып өтүп атасыз? Атыңыз ким болот? Дөөлөт мырза. Эс алуу кандай болот? Эс алсаң Кандай экен бассейн? жылуун бассейн парда чыгып бассейнге кирсең вообще сондо. Совет бересизби баарына? Арчага келип эс алууга. Биякта адамдын саны ограниченный болгонго. Аябай таза да. Бассейн таза, парилка таза, баардык жер таза. Ошол үчүн биз башка ушул жака келебиз да. Жакшы туугандар, мен да байкадым, кечэтен бери сүйлөшүп атыпчы. Бул сууну бир кандайдыр алдында куб менен тазаланып турат экен. Мындайча айтканда, бул суу азыркы учурда таптаза суу. Бунун эми, конечно, гигиеничный эмес, бирок суу болуп ичсе боло тургандайлык тазалыкты кылат экен. Бунун ичиндеги фильтрлер ушундай сууну тазалап турат экен. Андыктан Арчадагыдай тазалыкты таппайсыздар. Туугандар, бул жерде бир эле баняга түшүп же парга отуруп кетпестен, бул жерде денеңиздерге дагы бир кам көрүп кетүүчү нерсе массажный комната бар экен. Бул жерде профессиональный чет өлкөдө үйрөнүп келген массажист эже жана байкелер бар экен. Массаж алып, ден соолугуңуздарга да кам көрсөңүздөр болот. Спага келгенде Арчага албетте сөзсүз сиздерге да совет берип кетчүмүн. Массаж алып өзүңүздөрдүн денеңиздерди түзөп кетсеңиздер болот. Тимур мырза, ошо массаждын бул кээ бир адам өзүнө аял кишинин колун каалайт экен. Кээ бирөө эркек кишинин колун каалайт экен. Ошого жараша биз дагы атайын ушул жака эркек киши да бар, аял киши да, эки мастерлер бар. Жакшы, соң. Анан мындай өтсөк, азыр бизде солевой комната бар. Бул жака атайын муздак кирип, чай ичип отурганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ушул жерге отуруп алып, сүйлөшүп, кептерин айтышып, чайды коюп алып, туздун пайдалуулуктары абдан көп экен. Адамга негизи эле туз болбосо болбойт экен. Өпкөнү тазалап турат. Өпкөнү тазалап турат. Анан биздин азыр аба ырайы, абабыз мындай баягы кирдеп ар кандай болуп атат деген учурларда ушул жакка отурса аябай пайдалуу да. Жакшы, жакшы. Баягы смог дегенге жараша, смогтон качып ушуңа келип отурса жакшы. Сонун туугандар. Негизи эле мен жана видео тартып жүрүп эле уже эс алгандай болуп калдым да туугандар. Андыктан сөзсүз келиш керек бул жакка. Сөзсүз. Жүрүңүз дальше. Булдан нары чыгалы. Бул жакта дагы бул жактагы азыр Тимур мырза бизде эс алуучу комната бар. Кино көрүп жатса болот. Намазканабыз бар. Бул жак баягы тамеки чегилбеген комната да. Бул жакта кальян чегилбейт, кальян. Кальян чегилбейт. Бул жакта отуруп алып, тамактанып, ташпай отуруп чыгып кетсе болот. Анан бул жакта намаз окуй турган адамдар көпчүлүгү келип намазын окуп алышат. Жакшы туугандар, баняга келген учурда албетте намаз убактысы болуп калышы мүмкүн, намазды өткөрбөш керек. Андыктан ошо таква адамдарга атайын ылайыктап намазканада жасап коюптур. Алла ыраазы болсун. Андыктан эч ойлонбостон келсеңиздер бүт шарттары бар экен туугандар. Жакшы жактары бул жака киргенден кийин биз азыр шарт түзүп атабыз. Кыбыла каякта экени сразу белгилүү болот. Жай намаздарын сразу салып коебуз. Шортиктерди коюп бергенбиз, узун шортиктер бар, атайын. Эң негизгиси ошол узун шортикке көп требования болот экен. Анан бизге айткан конокторубуз келип айтып кеткен баягы сунуштардын баардыгын тең аткарганга аракет кылып атабыз. Эске алып, Жакшы. Туугандар, андан кийинки эле бул жакта дагы бир бөлмө. Комната отдыха, телевизор, чоң телевизор, жана ошондой эле атайын мындай жатып көрүүгө, эс алууга ыңгайлуу болгон кроваттар коюп койгон экен. Мындай отуруп алып, чоң экранда
кайфовать этип, мындайча айтканда убакыт өткөрүп, жакшы өзүңүздөрдүн сүйүктүү фильмиңиздерди көрсөңүздөр болот. Менимче адам бар болгондо баары көрсө комедия көрөбү же боевик көрөбү, кызыктуу болсо керек деп ойлойм. Бул жер өзүнчө мини кинотеатр экен да, ооба, бул жердин жакшысы баягы узкий кругта келип алып, атайын ичине кирип алып, 1 саат, 1,5 саат уктаган уктап, кино көргөнү кино көрүп, жыргап отурса болот. Бул жерге чай заказ берип алса болот. Биздин балдар атайын келип, эмне каалайсыз деп келип кетип турат. Ошол келгенде айтсаңыз бардык нерсесин алып келип берет. Жанагы айтылгандай эле 21 түр чайдын бир чайын алып келип берип турушат. Жакшы, сонун туугандар. Эми мен сиздерге мындай видеодо сүйлөп, может жеткире албадым болуш керек туугандар. Бирок мен Кыргызстанга келгенде мына башка жактарда съемкага барбадым. Бирок ушул жерди аябай тартууга ыра көрдүм да, анткени мен мындай баня көрө элекмин. Кыргызстанга келгенде баняларга барабыз. Сонун мындай одушевленный эс алдым да. Андыктан барыңыздарды Москвада мекендештер, Кыргызстандагылар бул жака келсеңиздер, албетте Арчага келип, эс алып, өзүңүздөрдүн денеңиздерге кам көрүп, күч кубат алып кетиңиздер. Туугандар, жашообуз аябай кызыктуу болсун, барыңыздар. Ден соолуктуңуздар, оорубаңыздар. Биз сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке бирге жетебиз деп ар дайым айтып келем. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Мен сиздерге керегим тийди деп ойлойм. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Көрөрмандар, Олимпиадада азыр 100 метрлик жарышка биздин кыргыз балбаны финалга чыкты. Андыктан келиңиздер, колдоо көргөзүп турабыз. Кеттик. Баланчаев, баланча. Биринчи прыжок кетти.